I know sometimes things may not always make sense. Sup guys, I am Jakub and welcome back to Kalemko English. I am very happy to see you all again. Before we talk about today's lesson, let me tell you about Kalemko Online School in a nutshell. Kalemko is a modern school where students from KG can learn subjects such as English, chemistry, physics, and math. And on top of that, Kalemko teachers help students prepare for international exams like TOEFL, IELTS, and SAT. Alright, if you guys are interested in these international exams, please come and check our YouTube channel at kalemkoedu.com. Alright, today in this lesson, in this video lesson, we will talk about the vowel letter E. Let's begin. Саламатсыздарбы? Мен атым Жақып, Kalemko англис тили мектебине кош келиңиздер. Бүгүнкү сабактын баштаар алдында сиздерге Kalemko мектеби жөнүндө кыскача айтып кетким келди. Kalemko мектеби жаңы онлайн мектеп. Бул жерде Кыргызстандын окуучулары англис тилин, физиканы, химия, биология, математика сабактарын үйрөнө алышат. Андан сырткары Kalemko мугалимдери Кыргызстандын окуучуларына эл аралык экзамендерге даярданганга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Мисалы, ал жерде TOEFL, SAT, IELTS сыяктуу экзамендерди даярданып, экзамендерден жакшы результаттарды көрсөтсөңүздөр болот. Эгерде кызыккан болсоңуздар, анда биздин YouTube'дагы Kalemko Edu сайтына кирип көрсөңүздөр болот. Ал эми биз азыр бүгүнкү сабакта англис тилиндеги И үндүү тамгасы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Келиңиздер анда баштайлы. И тамгасы үндүү тамгалардын экинчиси, Эй тамгасынан кийинки. Бул жакта өзүңүздөр көрүп турасыздар. Биздин англис тилиндеги үндүү тамгалар турат. A, E, I, O, U, Y. Бул тамгалар жөнүндө биз мындан алдыңкы сабакта сөз кылганбыз. Жана биринчи A тамгасы жөнүндө сөз кылганбыз. Ошол жерде айтылган. Ал эми бүгүн сиздер менен И тамгасы жөнүндө тереңирээк сөз кылмакчыбыз. И тамгасы 3 түрдө окулат. Биринчиси ачык муун, экинчиси И тамгасы болуп окулган учуру бул жабык муун деп аталат. Ал эми үчүнчү түрү И тамгасы негизинен окулбайт экен. Азыр ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз сиздер менен толугураак. Келиңиздер анда. И ачык муунда эгерде любой англис тилиндеги сөз үндүү тамгада бүтсө, анда биз Ини алфавиттегидей окуйт экенбиз. И болуп окулат экен. Эч сарсана болбоңуздар, эч кыйналбайсыздар. Мисалы, биринчи сөзүбүз we. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жердеги тамга өзү акыркы орунда турат жана И деген үндү берет. Биз деп которулат we. Экинчи тамгабызга келсек, көрдүңүздөр бул жакта дагы сөздүн аягы И тамгасы менен бүтүп атат. Ошон үчүн H'тен кийинки И тамгабыз алфавиттегидей эле И болуп окулуп атат. These булар деген сөздү түшүндүрөт. Андан кийинки сөзгө келсек, келиңиздер, бул жерде И дагы эле өзү сөздүн аягына келиптир, өзү дагы үндүү тамга, бул жерде алфавиттегидей эле И болуп окулат. Мени, же болбосо мага деген сөз. Кийинки тамгага келебиз. Кийинки тамгабыз өзүңүздөр көрүп тургандай Zero бул англис тилинде 0 дегенди түшүндүрөт. Көрдүңүздөр, акыркы тамга үндүү тамга, O тамгасы. Өзүңүздөр көрүп тургандай, O тамгасы үндүү тамганын катарына киргендиктен, бул жерде И тамгасын биз алфавиттегидей И деп окуйбуз. Zero. Келиңиздер, кийинки сөзгө өтөлү. Өзүңүздөр карап тургандай, дагы эле И тамгасы сөздүн аягында тургандыктан алфавиттегидей окуп атабыз. Кийинки тамгага өтсөк, кийинки сөзүбүзгө өтсөк, ал сөзүбүз биздики T деген сөз.
Tea чай деп которулат. Көрдүңүздөр, эй тамгасы менен бүтүп атат. А бул жерде эй тамгасы үндүү тамгалардын эң биринчиси. Ошондуктан бул жерде биз и тамгасын алфавитте кандай болсо, ошондой окутабыз. Tea. Мындай мисалдар аябай көп. Биз бир канчасын гана бердик. Келиңиздер экинчи түрүнө өтөлү анда. Экинчи түрү и тамгасы болуп окулат экен. Жабык муунда. Жабык муун бул эмне? Жабык муун деген бул эгерде биздин англис сөздөрүбүз үнсүз тамга менен бүтсө, анда биз и деп окубай деп окуйт экенбиз. Келиңиздер мына мисалдарды карайлы. Example, бул мисал. Биринчи сөзүбүз help. Help, жардам. Help акыркы тамгасын көргөнүңүздөр P тамгасы. P англис тилинде үнсүз тамга. Ошондуктан бул жердеги биздин и тамгабыз бул жерде бизге деген үндү берип калды. Help эмескен help. Help. Кийинки тамгабызга өтсөк, кийинки тамгабыз өзүңүздөр көрүп тургандай кийинки сөзүбүз, кечиресиздер, when. When. Качан? Өзүңүздөр көрүп тургандай n тамгасы бизде англис тилинде үнсүз тамга. Ошондуктан бул жердеги и болуп окулбастан болуп окулуп атат. Көрүп атасыздар? When. When. Кийинки сөзүбүз bad. Bad. Карабайт. Көрдүңүздөр, ди тамгасы үнсүз тамга. Ошондуктан ди тамгасына чейинки ини биз бул жерде деп окутабыз. Bad. Кийинки тамгабыз көтөрүлү. Кийинки деген сөз жазып койдум. Бул жерде next деген сөз бул. Next, кийинки. Акыркы тамгабыз көрүп турганыңыздардай ти тамгасына бүттү. Ошондуктан биздин и тамгабыз бул жерде звугун берип калды. Next. Кийинки сөзгө өтсөк, келиңиздер, better. Better. Better деген жакшыраак деген сөз. Акыркы тамгасы бизде англис тилинде үнсүз тамга. Ошон үчүн бул жердеки и тамгасы деген звукту берди, өзүңүздөр көрүп тургандай. Better. Звугун берип атат. Акыркы сөзгө келсек, анда сиздер менен red. Red. Кызыл деген сөз. Көргөнүңүздөрдөй эле акыркы тамгасы ди тамгасына бүттү. Ошондуктан бул жердеки и, алфавиттеги и эмне деген үндү берип атат? Деген үндү берип атат. Ал эми эң кызыктуу болгону акыркысы и тамгасынын окулбай турган бөлүгү. Келиңиздер, үчүнчү түрү и тамгасы окулбайт экен. Бул жакта биз кашаанын ишине минус коюп койдум. Бул нерсе жок дегенди түшүндүрөт. Келиңиздер мисалдарды карайлы. Кандай учурда и тамгасы окулбайт экен? И тамгасы эгерде сөздүн аягына келсе, анда и тамгасы окулбайт экен. Жазылат экен, окулбайт экен. Келиңиздер, акыркы тамгабыз, биринчи сөзүбүз name. Name, ат. Бул жактарда ар бир акыркы тамгага мен алдын сызып койдум. Анткени сиздерге түшүнүктүү болсун деп. Name, акыркы тамгабыз и, өзү и деп бүткөн үчүн эмде токтодук уже. Көрдүңүздөр, и окулбай калды. Name. Name. Name me деп окусак уже ката болуп калат. Кийинки сөзгө келсек, time. Time, вакыт. Акыркы тамгасы и. Эмден токтодук? Time. Time деп окубадык. Кийинки тамгабызга келебиз. Cube. Cube. Кубик. Көрдүңүздөрбү? И тамгасы турат эң акырында. Окуган жокпуз биз. Биден токтоттук. Cube. Cube. Андан кийинки сөзүбүз tube. Tube деген сөзгө келди, көрдүңүздөр. Бул жерде дагы и тамгасы сөздүн аягына келгендиктен биз биден токтодук, ини tube деп окубадык. Келиңиздер, кийинки сөз page көтөбүз. Page дагы эле и тамгасы акырында, андан кийинки G тамгасынан эле токтоттук окуганы жазылып турат, окубайбыз. Page. Page. Андан кийинки сөзүбүз lake. Lake. Бул деген көл, ысык көл, lake мисал алсак. Көл деген сөз акыркы тамга и менен бүттү, андан кийинки кейден токтоп атабыз. Мындай мисалдар аябай көп. Биз бир канчасын гана жазып койдук.
Бүгүнкү сабакка көңүл бөлүп көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Бизди кийинки сабактан анда күтүңүздөр. Биз да сиздерди чыдамсыздык менен күтөбүз. Okay, it's time to call it a day. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. If you are really interested in English, feel free to check out our YouTube channel at qalemedu.com. Until next time. Yeah. I know sometimes things may not always make sense.